Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакында бизде болуп өткөн Азия чемпионаты болуп өттү. Грек-рим күрөш жана эркин күрөш боюнча. Ошол күрөштө кыргыз эли өзгөчө кыйкырып, өзгөчө сүрөөн кылып, кана биздин спортсмендер бизге алтын алып келсин, биздин спорт чеберлери бизге ийгиликтер жаратып келсин деп өзгөчө башкача бир сүрөөн кылып жатты эле. Алардын арасында дагы бизге ийгиликтерди, жеңиштерди алып келген спортсмен бар. Ал эми бүгүн биз студиябызга чакырдык жана өзгөчө сыймыктануу менен алардын жанында отурабыз. Сыймыктанып отурабыз, жаныбызда чемпион келди. Дүйнө боюнча дүйнөнүн бир жолку чемпиону жана Азиянын 4 жолку чемпиону греко-рим күрөшү боюнча өзгөчө мастер-класс, өзгөчө бир сонунбай ийгиликтер жаратып келген Акжол Махмудов жана албетте аны ушул даражага жеткирип, тарбиялап, өстүрүп келген биздин урматтуу коногубуз, греко-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, СССРдин греко-рим күрөшү боюнча спорт чебери Мейрамбек Ахметов агабыз келди. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сиздер эртең менен турганда канчада турасыздар? Мисалы, кызык болуп атат да, спортсмендер эрте турушабы? Акжол өзү эрке, уйку жакшы көрөт. Тренировка негизи эртеси 10-до башталат. Ошол нормально, жакшы тарапта, ошол тараптан 10-до ито кечип калат, 10 мүнөткө дайыма. Кечкурун саат 6-да. Ошол үчүн 2 мал тренировка кылабыз күнүгө. Сабакка барган чарчап калат, күнүгө обязательно укташ керек. Ошол үчүн жакшы ордо комнатасы бар, обед ичип, эс алат, кечкурун кечикпей келип калат. Профессиональный спортсмен 2 мал тренировка кылыш керек. Негизи 1 малдан өспөйсүн да. Эртең менен анан кечинде. Агай, сизди анан Акжол, сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Чынында Кыргыз элине эң сыймыктанчу, бир акыркы учурда барыбыз. Мен өзүм кыз болуп деле мындай нерселерге көп кызыгып өчү эмесмин. Акыркы учурда ошол Акжолдун айтып атканын көрүп, бардыгыбыз ошол түз эфирдегини көрүп алып, сыймыктануу менен колдоп отурдук да. Азаматсың. Алгачкы эле суроо мындай болсунчу, ошол жерде мисалы акыркы күрөш бизге өтө кызыктуу болду. Казакстан менен беттешке келгенде эң алгач 4-0 болуп калды, Казакстанга 4 балл берилди. Ошол учурда сизде кандай ойлор жаралды? Утулуп калам дедиңизби же утам дедиңизби? Негизи ошол 4 баллды мен жок жерден эле ошибка кылып, чоң ошибка менен берип койдум. Бирок ал 4 баллдан кийин эчтеке ой болгон жок, утулуп калам деген. Наоборот болду, эми ошибка кылбай собурамда күрөш керек деген настрой менен жакшы эле настрой болду. Утулам деген эч кандай ой болгон жок. Бирок биз баягы башында мисалы сиз Иорданиянын чебери менен күрөшчү менен чыктыңыз, спортсмен 12-2 эсебинде жеңдиңиз. Андан кийинки Индия менен Японияны 8-0 жана 7-0 эсебинде жеңип, эмнегедир ошол жерде күрөшүп жатканыңызда жанагы сиз менен сиздин атааңдаштарыңыз сизден ушунчалык жеңил болгондой сезилип, жолбосом жанагы спорттон эми гана спортту баштагандай сезилди да. Эмнегедир такыр аларга мүмкүнчүлүк дагы бербедиңиз, 0 боюнча жеңип койдуңуз да. Бунун сыры эмнеде? Ошол даярдык күчтүү болдубу же андай болду? Сыры албетте биринчи очередте машыктыруучудан зависит этет. Мен машыктыруучум аябай жакшы тренер Мейрамбек Ахметов өзү даярдап мен чемпионат айжага чейин. Өзүнүн баласындай карады, жакшылап кийим кече, тамак ашка чейин өзү карап, ушул чемпионат айжага чейин сонун даярдады эже. Ошон үчүн мен уверен ар бир схваткага көзүм жетип, даяр экенин сезип, уверенно чыккан үчүн схваткалар ушундай жыйынтыкталды. Эми агай айтсаңыз, Акжол азыр 18 жашта эле экен да, өзүнө бир канча жаш, 10 жаш уулар менен чыгып атты да. Ушундай жашында көптөгөн ийгиликтерге жетип аткан көптөгөн дагы сиздин окуучуларыңыз бар болсо керек, Албетте, окуучулар өзүнө бири-бирине окшобойт. Мен өзүмдө ой максат бар, ичинде может китеп жазып, ар бир окуучу кандай болду, кандай кичинекей кезинен келип, кандай чоңойгон, эмне жетишпеди, кандай даанылар болду. Ошол Акжол ошолорго өзү башкача. Характеринен башкача, бул өзү ак көңүл, күлүп турат, эч ким менен урушпайт, талашпайт. Күрөшкө чыкканда аябай башкача, анандай намыстуу, аябай уверенно күрөшөт да. Настрой кылганда көп сөз айтпаш керек.
негизи өзү жакшы көрөт, наушник кийип, өзү бөлөк өзү настрой кылат да жакшы. Чыкканда мен ойлойм ичинде ойно дух бар да, спортсменде жүрөк бар дейт го. Ошо жүрөк болбосо бала күрөшө албайт. Спортто канча күч болсоң, кандай болсоң, жүрөк болбосо эч качан чемпион болбойсуң. Биринчи ошо жүрөк болуш керек. Экинчи уже бирке талант болуш керек. Үчүнчү эмгек болуш керек. Эмгек аябай любой эмгек кылсаң ачылбайт да таланты. Талант любой адамда мен ойлойм бар. Ал бекинип турат ичинде. Канча эмгек кылат, ошо таланты ачылат да. Ал жол ошо тренировкада аябай эмгектенет да. Планды аткарып койсоң, ошо аткарат, калтырбайт, даже ашык кылат да. Ошо үчүн мен ойлойм, ошо результатыбыз ошодон чыгып атат да жакшы. Агай, анан сиз баягы СССР убагынан бери машыктыруучу болуп келип, спорт жылдыздары ошол эле дүйнөнү дүңүрөткөн Канат Бегалиев, Арсен Эралиев, Каныбек Жолчубеков аттуу дагы спорт чеберлерин маштырып келдиңиз. Ошол спорт чеберлери менен ар бир адамдын өзүнүн кандайдыр бир мыкты жагы болот, өзүнүн башка спортчуларга караганда айырмачылыгы болот. Ал эми Акжолдун айырмачылыгы ошол эле жылдыздардан эмнеси менен айырмаланат? Биринчи канат күрөшкөндө мен аябай ошо жаш болгом өзүм да. Бирде мелдешти калтырбай жүргөм, ошо канаттан аябай турам. Башка балдарда жакшы болгон, но мен чөтө ошо жүрөм канатка көп карачудум да. Потому что кээрлер ойлойт, баарына караган болбойт, баарына каралсаң бирөө калып калат. Эң жакшы лидерге көп көңүл бураш керек. Негизи эмгеге жетишпейт, ошону карасаң, калган балдар артынан өсүп, чоңоюп жакшы келет да. Ошо көп көңүл бурап канатка, ошо үчүн канат аябай жакшы көрчү. Вот кече Азия болгондо канча Акжолго эл келди. 2007-жыл туура ошондой Азия болгон. Ошондой эл батпай, Дворец спортко аябай ошондой акыркы секундада олимпийский чемпионду утуп алган кореецти. Бүгүн көрүп атабыз, Акжолда ошо элге жетип атат. Ортосунда эмне бар? Акжол жаш болуп атат, туурабы? 18 жашта ошону чоң мелдеш уже күмүш медаль былтыр Парижде болгон дүйнө чемпионатынан казакты утуп алды. Кээрлер эч ким ойлогон жок, что утуп алат, может, ичинде. Но менин оюм ичимде болгон, что Акжол учуш керек. Негизи ал тиги балага караганда мен салып турам да, эмне жетишпейт, тиги эмнеден күчтүү. Күчтөн болсо Акжолдон ал күчтүү эмес. Техникадан андан да ашпайт. Чувстводан Акжол аны ашып кетет. Үй үчүндө эң жакшы Акжол үйдө күрөшүп атат, болельщиктер баары карап атат. Мен ойлойм, көп андай утканга себеби ушу Акжолдука көп шанстар болгон. Ошондо ал жетти буюрса, ошондой болду. Эми Акжол айтсаң, мисалы, башка ушул өлкөдөгүлөр менен күрөшүп жаткан учурда жөн эле көтөрүп чабып аткандай сезилип атты бизге. Ал эми акыркы ушул казакстандык менен көтөрүп чапкандагысында бул кээде кездешчү ыкма деп айтып атышат да, көрүүчүлөрдүн айтуусу боюнча, түшүнгөндөр боюнча. Бул кандай ыкма болду? Ал мен чапканмын же мен аны чапкам? Сиз чапкан. Мен чапкан бул постоянно эле болот. Примайтты бул кээде чабып атам деп. Даже мен коронный приемдарыман бири бул жамаш. Мен ушул негедир ушул приемго уверенно кирип туруп чаптым. Ойлогом ушул прием өтө азыр деп, чөтө ушул ачылып атат. Кирип туруп эле уверенно эле чаптым. Жамаш ыкмасы деп атырат. Агай, анан айтсаңыз, мисалы спортсменди тарбиялаганда, спортсменди ошол эле чемпион болууга алып келгенде өзгөчө сөздөр, өзгөчө мотивация керек дейт. Убагында керектүү сөздү айтып калыш керек дейт. А ошол керектүү сөздөрдү сиз каяктан табасыз, кантип айтасыз? Жана ошол сиз айткан сөз менен дароо баягы жеңүү же болбосо кандайдыр бир өзгөчө ыкмаларды колдонуу үчүн эмне деген сөздөрдү айтасыз сиз? Көп мындай канча уже 85-жылдан тренер болуп иштеп атам. Ошол үчүн жыл сайын опыт аласың да, бир окуучу менен утуп калганда өзүнө суроо бересиң, эмне үчүн утуп калды, эмне жетишкен жок. Ар бир балага мен дайыма бир суроо берем. Тренировкада болобу или эс алып атканда, или бир жака чыкканда, сен спортто кандай результатка жете турган ой максаты бар. Баары айта албайт, мен дүйнө чемпион болом, олимпийский чемпион болом. Канат айтчы, Арсен Эралиев айтчы, Калыбек айтчы, вот Акжол айтчы.
А кээбилер булай айта албайт. Аракет кылам, агай күрөшөм деп коет, а вот дүйнө чемпиону, олимпийский чемпион бар айта албайт. Ушул балдар айткандары действительно ошолор балдар чыга турган балдар да. Потому что ичинде ишенич бар, ою бар, максаты бар да ошол балдар. Биринчи ошол баланы көп сүйлөшүп, жакшылап аларды менен жакшыга тартып кетиш керек да аларды. Эмгекке мындай кээбилер балдар шок болот, мындай болот. Ошол үчүн жакшылап балдар менен мындай психологически көп сүйлөп, ошон үчүн жакшылап настрой берип, ошол балдарга ошол жеткириш керек да. Максат тренерлик ошол жумуш жасаган. Ага, бизге байланышка чыккан телегөрүүчү бар экен. Кабыл алалы. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Тренерге кош келдик. Саламу алейкум. Акжол ийгилик каалайм. Мушу утушу менен ушу дайым ушу келечекте дагы ушу утуп жүрө берсин. Биз дайым ушу нема кылып турабыз. Мен Жалал Абадтан чыгып атам азыр. Мына тренерге суроо берейин дедим мен. Мына кыргыздын балбандары мисалы үчүн канаат дегендер олимпиадага бир чыгат даган бир наамдап бир кийин жоголуп кетет да ушунусу. Башка немелерди карасаң дайым биринчи, экинчи деп чыга беришет. Ушу Бразилиядан, Кореядан палан жерди уткан, түкөн жерди уткан деп. Ушуга эмне себеп болот? Чоң рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат. Аябай бир жакшы суроо болду окшойт ага. Быйыл Бразилияда болгом да мен, ошо Арсен окчум барган, баары көргөн 5-чи болуп калды. Негизи ал коло медаль алган. Ал уткан өзбекти борецти. Правила боюнча, мисалы, ал правилада жазылуу, если эсеп 0-0, то партерге койбойт. Ушул схваткада аны 3 жол койду. Өзбекте 1 жол койгон жок. Арсен бир мезгилде 6-5 утуп баштаганда 10 секунд ашпай аны кайра калтырды да, партерге койду. Негизи суроо болот, билбейсиңер, а вот өзбектерде вице-президент United World Wrestling дейт, экинчи адам, который күрөш боюнча дүйнөдө жооп берет, Өзбекстандан болот. Алар уже башында ошоп олимпиада еще барганда жребийди бүт баарын уже даярдап коет, и калыстарды коюп коет. Ошол үчүн ошондой болду, вот, ошондой болуп калды. А негизи Арсен уткан ошо схватканы. Ошо обидно, что биз мамлекетибиз пока мындай чоң мындай United World Wrestling чорасында Олимпийский комитетте международный еще бизде жок да. Ошол үчүн биздики кээбилер Кыргызстанда кичинекей мамлекет, битке ошону кысып атат да. Но мен ойлойм, да сен бир кезде аябай күчтүү болосуң, эч ким кыса албайт да. Мындай тең күрөштө ошондой болуп калат да негизи. Эмне үчүн канат олимпиада Бейжиңде Франция менен күрөштү. Франция эч качан олимпик чемпион болгон жок. Канатты кысып койду, туурабы? Күмүш медаль кыздары жетет деп. Арсен биякта кысып койду, ошон үчүн негизи ал туура эмес, мен ойлойм. Спортто обязательно таза болуш керек. Мен ойлойм, келечекте ак жол ошону алар жетпесе, ак жол жетет деп ишенем да ошо. Буйруса жетет болуш керек. Ак жол айтсаң, ушул жерде кайсы өлкө менен күрөшүү сен үчүн кыйын болду? Кайсы сенин каршылашың менен? Чемпионат Азиядан негизи бир ай мурун уже белгилүү болчу, ушул алтын медальга фавориттердин бири казак балбан Жадыра Демиева. Анан уже бир күн калганда уже жеребьевка чыгат. Ошондо эле көргөм, ушул казак тияктан финалга чыгат, экөөбүз жолугабыз финалдан деп. Ошо мен ойлогондой эле болду, эң кыйын беттеш ушул казак балбан болду. Ал эми мисалы ак жол айтып атпайбы, мен утам деген менен гана жүрдүм депчи. Ал эми сырттан карап турган адамга өтө бир башка сезимдер болот да. Сиздечи машыктыруучу катары кандай ойлор келип атты ошол учурда? Ак жол чыкканда мисалы Калыбек чыгабы, тиги башка балдар чыкканда мен аракетим болот, ошо бала көрсөтпөш керек да, что сен аябай толкунуп атасың. Аты келе тренерлер жүрүшүп толкунат, бала көрүп атат, мага ишенбей толкунуп атат, өзү да күйүп кетет да. Ошол үчүн тренер уверен болуш керек. Жакшы ага мындай только күрөш жагынан айтыш керек. Көп мындай психологически настрой бериш керек да. Өзүң күрөшүң, күрөш жакшылап.
шашпай ошондой болуш керек да. Негизи ушу менин ойлорум ошондой болгон, ошондой күрөшсө ичинде ошол баары пландарды аткарды, өзүнүн күрөшү менен күрөштү, өзүнүн захватына кирди. Мисалы Казак менен биринчи жолу күрөшкөндө там 4 упай болгон жок. Негизи экинчи собрание болгондо 2 упай прием болчу. 2 упай. Ошо ито айтты, если ошо жеңип калса, күнөөлүү калыстырдык болот. Но бала утуп кетти, ошо менен битке жакшы болуп кетти деп. Ошондой. А так бирде прием почти жасаган жок. Бул өзүнүн ошибка менен кетирди да. Жасап туруп өзү калып калды да, ошондой болуп калды да. Силерге чоң рахмат айталы, агай. Таң эрте өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиздерге. Азыр бизди экрандан көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн баардыгы өзгөчө сыймыктанып, өзгөчө бир кыргыздын уулу мына чыныгы мыкты спортчу жана мыкты күчтүү спортчу жана алдыда дагы көптөгөн бир жакшы бир үмүттөрдү алып келет, жакшы бир жеңиштерди алып келет деп көрүп жатышса керек. Дагы Акжол ийгиликтерди багынтыңыз, дүйнөнү дүңгүрөтүңүз буйруса, мына машыктыруучу агай экөөңүздөр Кыргызстандын желегин желбиретип, ошол эле Кыргызстандын гимнин дүйнө жүзүнө жаңыртып, кыргыз элин сүйүнтүңүздөр. Рахмат сизге. Сиздерге ыраазычылык, Акжол чынында азаматсың дейли. Азыр 18 жашта гана, агай чындыгында дагы көп үмүттөнөбүз. Сиздерге ыраазычылык, дагы да болсо Кыргыздын желегин желбиретип, көп өлкөлөрдө желбирейт деген ойдобуз. Эми мына ушундай жакшы маанай менен, жакшы сезимдер менен биз Таң маанай программасын уланталы. Кеттик.